Кээ бир адамдар жардам алганга көнүп алгандагы эч иш кылбай ошол айлыгын эле күтүп отурат да кичине бир нерсе кылайын деген аракети жок. Бул намарттык болот бул. Жардам бериш керек. Эгерде инвалид болуп калса түшүнүктүү. Колунан бечара эч нерсе келбейт. Анын тамагы, кийим кечеси, дары дармеки, алхамдулилла жардам берип туруш керек. Өтө улуу соо боласыз. Бирок кээ бир адам бала чакалуу, бирок өздөрү да ушундайга көнүп калгандар дагы бар да. Акырын бекер табак келе берсин дейт да. Кичине бир сен тигейин, бир аз кетмен чабайын, бир аз бир картошка бир нерсе эгип коеюн, же кичине бир идиш аяк чуп берсе шыпырып кичине бирне алайын дегенге эч бир неме кылбайт да. Дагы намызданып коет дагы. Андай болбош керек. Бундайларга сиз анан көрөк эң жакшысы мыналарга жардам берген жолунда кичине кийим тиге турган машина бар го, алып берип коюң. İştesin. Постоянно жардам бергенден кейін қарап тұрып, анан кейін бір саған үй алып беріп қойың. Жарымын içsin, жарымын сатсын. Ya. Толтыр, алхамдулилла, ушундай немелер бар. Жардам бере тургандар, алхамдулилла, жардам бербей койбош керек, сөз бериш керек. Бирок ошонун бир туура багытын, жолун тиги дагы ушу жардам алып аткан киши дагы ошо сизге таянып отура бербесин да. Сиз буну бутта тургузуп коюңуз дагы башкага жардамга өтүңүз. Ушундасызбы?